Республикада өзүнүн татыктуу орду бар, көптөгөн ийгиликтерди жаратып келе жаткан Чолпон Ата шаарындагы Карамолдо Орозов атындагы балдар искусство мектеби дагы бир окуу жылын жыйынтыктап чоң отчеттук концерт өткөрдү. Мектепте учурда 9 бөлүм иш алып барып, 200дөн ашуун окуучу музыканын ар кыл багыттары боюнча билим алып келет. Жыл сайын окуучулар республикалык жана эл аралык деңгээлдеги иш-чараларга активдүү катышып, чыгармачылык ийгиликтерди да жаратышат. Салтка айлангандай окуу жылынын соңунда ар бир бөлүм өзүнчө концерттик программасын тартуулап, андан соң бардык бөлүмдөр биригип чоң отчеттук концерт өткөрүшөт. Бул жолку жыйынтыктоочу концерт мектептин би бөлүмүнүн 25 жылдык мааракесине арналды. Бүгүнкү иш-чара жылдык жыйынтык концерт, бирок биздин мектептеги хореография бөлүмүнүн 25 жылдыгына арналган. Анан бардык окуучуларды башка отделениялардан да көрсөтөк, бирок негизги акцент ушу хореография бөлүмүнө болчу. Анан жаңы костюмдар тигилип, жаңы бийлер, жаңы постановкалар, жаңы идеялар ишилип, мен бүгүн аябай ыраазымын. Мугалимдерим менен сыймыктанам. Баары аябай эмгегин көрсөтүштү. Ушундай бийик деңгээлде болду. Мугалимдин иши оор, билесиңер, класста күнүгө сабак берип атса да билинбейт. Анан бүгүн сахнага чыкканда эле жетишкендиктер көрүнүп, абдан мугалимдерим менен сыймыктанып атам. Биздин мугалимдерибиз кыйын. Ушу бир жерде талыкпай иштеген мугалимдерибиз көп, абдан сонун болду. Би бөлүмү мектептеги эң ири жана жигердүү бөлүмдөрдүн бири. Бүгүнкү күндө 200дөн ашуун окуучунун 100дөн ашыгы дал ушул би бөлүмүндө билим алышат. Бөлүмдүн окуучулары жыл сайын көптөгөн эл аралык жана республикалык сынактарга да катышып, байгелүү орундарды багындырып, мектептин жана өлкөнүн аброюн көтөрүп келишет. Алар сахнада түрдүү жанрдагы бийлерди жогорку деңгээлде аткарып, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ. Бүгүнкү күн абдан жакшы күн болуп атат. Себеби отчеттук концертибизди бердик. Ошону менен катар эле хореография бөлүмүнүн 25 жылдык юбилейлик иш-чарасы болду. Учурдан пайдаланып, хореография бөлүмүнүн мугалими Аида Океннаны 25 жылдык юбилей менен чын жүрөктөн куттуктайм. Концерт абдан жогорку деңгээлде болду. Көрүүчүлөр, ата-энелер тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Мугалимдерибизге мындан дагы көп чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Балдарыбыздын асманы ачык болсун. Музыкалык мектебибиз өнүп өсө берсин. Жылда өтчү отчеттук концерти болду. Бирок ошону менен бирге эле эң эле таланттуу кызыбыз бар. Хореография боюнча, би боюнча сабак берген Аида Окенна бүгүн 25 жылдык мааракесин өткөзүп, бүгүн ушунчалык бир кереметтер, таланттуу кыздарын көрүп, ошол бийлери, бүткүл дүйнөлүк аренаны ээлеген костюмдары, постановка бийлер, ар бир бийдин маңызы бизге көрсөтүлүшү бир ырахаттарым, сону көрүп отурдук. Мен абдан кубанам ушул Карамолдо Орозов мектепте иштеп, балдарга тарбия берип көп жылдан бери. Ошо балдарыбыз көптөгөн конкурстарга катышып, жеңүүчүлөр болуп, гран-прилерди алышып, негизи кыргыз элинин түпкүлүгү сакталышы, бул өзөгү десек, бул маданият ушул агымдары ушу бала чактан башталат деп эсептейбиз. Ата-энелерге дагы чоң ыраазычылык айтмакчыбыз бүгүнкү концертте. Ушунчалык балдарымды таланттуу болсун деп, жакшы бир өнөргө, жакшы бир тарбиялаганы. Бул жерде менин кызым дагы окуп кеткен. Бул жердин окуучулары профессионал эле жанакы кадимки ырчы бийчилердей. Себеби преподавательдердин өзлөрү профессионалдар. Мен ошо 2000 жылдан баштап, даже
98-жылдан баштап буларды жакшы билем. Ар бир концертине катышат элем. Чолпон Ата шаарында Чолпон кинотеатры бар эле. Азыр иштебей турат. Ошол жерде ушундай эл жыйма болуп чогулат элек. Концертти көрүп аябай өзүбүз аябай сүйүнүп жакшынакай эс алып кетет элек. Бүгүн мисалы үчүн мен пенсионермин. Ушунчалык эс алдым. Чынын айтайын. Орустар айткандай словами не описать. Ушунчалык эс алдым мен. Атайын ушу концерт көрөйүн деп. Бул ийгиликтердин артында бий бөлүмүнүн мугалими Аида Исраилованын талыкпаган эмгеги, чыгармачылык изденүүсү жана окуучуларга болгон чоң жоопкерчилиги жатат. Бүгүнкү концерт өтө жогорку деңгээлде өттү деп ишене алам. Анткени бүгүн бизде ушу бүгүнкү концертке биздин окуучулар дүйнөлүк бий өнөрүн көргөздү деп айта алам. Анын ичинде бизде кыргыз бийин, казак бийин, калмак бийин, өзбек бийин, уйгур бийин, өзбек бийин деги эле көп бийлерди биз бүгүн биздин өзүбүздүн көрүүчүлөргө тартуулай алдык. Биздин мектепте жүздөгөн балдар окуйт. Дагы да болсо көптөгөн балдарды окута беребиз деп мен сиздерди ишендире алам. Музыкалык мектепке неберем келет. Бул аябай жакшы жетишкендик болуп атат. Ушу мектепке Аидага ыраазыбыз аябай. Алып барган жердин баарына алып барып атат. Эки жакты көрсөтүп келип атат. Ушу Аиданын иштери ийгиликтүү болсун, ден соолукта болсун. Жалпы музыкалык мектептин жамаатына дагы аябай ыраазычылык билдиребиз. Отчеттук концерт жогорку деңгээлде даярдалып, көрүүчүлөргө өзгөчө майрамдык маанай тартуулады. Сахнадагы жандуу аткаруулар 1 жылдык өзүрүлүү эмгектин жыйынтыгын айкын көрсөттү. Ошондой эле балдардын музыкага, өнөргө болгон шыгын ойготуп, чыгармачылыкка багыт берип келе жаткан ар бир мугалимдин эмгеги өзгөчө белгиленди. Карамолдо Орозов атындагы ушу музыкалык мектебибиздин астында түзүлгөн Назик бийчилер тобунун 25 жылдык юбилейлик иш-чарасына биз күбө болдук. Негизи бул мектеп өзү түптөлгөндө 50 жылдан ашты. Эчен деген мыкты балдарды, кыздарды азыркы учурда дагы белгилүү бир биздин маданият ишмерлерибизди уядан учурган
мектеп да, абдан тарыхы чоң мектеп. Бүгүнкү иш-чараны көрүп отуруп, биз аймактарда өзгөчө ушул маданиятыбыз абдан бир өркүндөп жатканын көрдүк. Себеп дегенде реалдуу күчтүү адистер борбордо эле калбай, бул жака чейин аймактарга келип, өздөрүнүн окуп кеткен жерин же болбосо өздөрүнүн жеринде болобу мындай мыкты бир студияларды түзүп, мындай сапатка өтүп жатканы бизди абдан кубандырды да. Мындай өзгөчө даярдыкта өткөн концерт жаш таланттарга дем берип, алардын өнөр жолунда ишенимдүү кадам таштоосуна чоң өбөлгө түзөт. Эмгектин үзүнүн көрсөткөн бул концерт көрүүчүлөрдүн эсинде узакка сакталат. Карамолдо Орозов атындагы балдар искусство мектебинин жалпы жамааты мындан ары да жаңы ийгиликтерди жаратып, кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө салым кошо бермекчи. Айсел Тилеккызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл районунан.